Кайрадан кумарканаларды ачууга эмне себеп? Өндүрүшчү ишкерлер казына миллиарддаган каражаттан кол жууп, бизнеске залал келип жатат деген жүйө келтирет. Кыргызстан боюнча Чүй, Ысык көл жана Түштүк аймагында саналуу гана казино ачса болот деген сунуш. Кыргызстандыктарга кумарканаларга кирүүгө тыюу салынат, чет элдиктер үчүн иштейт деген түшүндүрмө. Бул боюнча мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна чыгарылды. Жарандар кумар оюндарына азгырылып жапа чекпейт дегенге кепилдик барбы? Көзөмөл кимдин мойнуна жүктөлөт? 2012-ден бери тыюу салынганына карабай, эмне себептен казинолор бүгүнкүгө чейин көмүскө иштеп келет? Бул суроолорго бүгүн чогуу жооп издейбиз. Назарыңыздарда сиздин депутат, алып баруучусу мен Элвира Байсаева. Саламатсыздарбы? Студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биз мыйзам долбоорунун демилгечилерин да чакырган элек, бирок алар тилекке каршы келе алышкан жок түз эфирге. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынан Абдывахап Нурбаев. Абдывахап мырза, кош келипсиз. Эмесе бүгүнкү программанын шарты туурасында кыскача экөө сөз. Сиздин депутат 25 мүнөткө созулат. Демейде биз 45 секундтан чек берчү элек. Бул сапар маек иретинде сизге убактыңызга чек койбойлу. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер бүгүнкү темага кайдыгер карабасаңыздар, анда 80-60 кыска номурлары адаттагыдай сиздердин кызматта. Бүгүнкү тема боюнча ой, пикир, суроолоруңуздар болсо, ошол номурга СМС аркылуу жолдой аласыздар. Алгачкы суроом мындай болсун, Абдывахап мырза, сиз дагы мурда ишкер болуп иштегенсиз. Мына бүгүн ишкерлер, өндүрүшчүлөр кайрадан кумарканаларды ачуу демилгесин көтөрүп жатышат. Сиздин оюңуз боюнча эмне түрткү болду? Өндүрүштү күчтөп, мисалы фабрика куруп, ошонун эсебинен казынага каражат топтоо жагын карабай, эмне себептен ушул кайрадан эле ушул кумаркана ачуу маселесине токтолуп атышат? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Саламатсызбы? Биринчиден, сиздин ушул ишкерлер, өндүрүшчүлөр эмне үчүн ушуну талап кылып деген сөзүңүзгө кошулбай кетет элем. Анткени буну ишкерлер талап кыла элек. Бул ошол өкмөттүн экономика министрлиги тарабынан чыгып атат. Ишкерлер сунуштаптыр мыйзам долбоору. Эми ишкерлер эмес, бир-эки ишкер сунушташы мүмкүн да. Анан негизи ишкерлер деле азыркы убакта жаш ишкерлер өсүп келе жатат. Бул келечекте мамлекетти таза жол менен акча табып, ошол таза жол менен өнүктүрүү деген жолдон. Анан эң негизги себептердин бири мына биз бюджетти карап атабыз. 2016 жылдын бюджетинде мамлекетте 22,5 миллиард сом дефицит болуп атат. Ошол жерде биз ушу премьер-министрге, өкмөт мүчөлөрүнө кайрылганда ички жана тышкы булактардан биз ушул дефицит бюджетти жаба алабыз деп айтып атышат да. Бул өтө чоң алдына бир чоң тапшырма коюп, ошонун үстүнө иштейбиз деп атат. Ошонун себеби, эң негизги себеби ошол. Дефицит бюджетти жабуу максатында булар ушундай аракет кылып атышат. Негизи бирок мен өзүм оюм, эми биз азыр бул коомчулукта азыркы убакта эң көп талкууланып аткан маселелердин бири ушул болуп атат. Анан биз депутаттар да өзү талкуулап атабыз. Биз эми депутат эл шайлаган депутат болгондон кийин биз элдин пикирин жеткиришип турушубуз керек. Анан ошону биз коргошубуз керек. Менин жеке оюмча, казинону ачпаш керек. Ал дефицит бюджетти будан башка толтура жолдору бар. Ошон үчүн буга мен жеке оюм, мен каршымын да. Анан мен бүгүн дагы мисалы үчүн бул жака сиз чакырганда өзүм коллегалар менен сүйлөштүм. Көпчүлүгү эле каршы чыгып атат. Абдывахап мырза, сиз мынакей каршымын, башка булактарды тапса болот деп атасыз. Ушул казинолор жабылгандан бери бюджет казына каражаты 500 миллион сомго өксүккен да. Анан бирок ошого карабай эле, тыюу салынганына карабай эле көмүскөдө иштеп атат казинолор. Анан миллиарддаган акчалар казынага түшпөй сыртка чыгып кетип жатат да. Эмне себептен анда көмүскө казинолор иштеп атат? Биринчиден, ошол миллиардтар түшүп атабы, түшпөй атабы, ал ошо маселе өзүнчө. Экинчиден, мисалы үчүн, эгер биз ошол мыйзам чегинде буларга биз тыюу салып, биздин мамлекеттин ичинде казиного уруксат болбойт десе дагы ойноп атса, ачылгандан кийин дагы көбүрөөк адам ойнойт деген нерсе туура келет да. Мисалы үчүн, эгер 500 миллион түшүп атса дагы, бир адамдын тагдыры ошол 500 миллион сомдон жогору турат. Анткени биз ошол бул мыйзам кабыл алгычекти убакта көрдүк. Көп массалык маалымат каражаттарынан чыгып атты. Казиного барып, үй бүлөсүнөн, үйүнөн, башкасынан ажырап, суицид болгон адамдарды көрдүк. Канчалаган балдар жетим калды. Канчалаган адамдар өзүнүн өмүрүн кыйышты ушу казинонун артынан. Анткени бул дагы бир өзүнчө бир оору болот экен, адам кызыккандан кийин чыга албай калат экен да. Бирок бул сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда баягы бардык жарандарга уруксат берилбейт, чет элдик жарандар үчүн гана. Анан Кыргызстандын баягы Чүй, Ысык көл, анан Түштүк аймакта гана саналуу казинолор ачылат деп атат да. Жарандар кирбейт, чет элдиктер эле кирет депчи. Бул жагын караса болбойбу? Бул айтылат, анткени дагы эле баягы айткандай, эгер бизде азыр мыйзам тыюу салып,
бирок ошо казинолор иштеп атса ким кепилдик бере алат, ошол жерге биздикилер кирбейт деп. Бул деген ошол укук коргоо органдарында коррупциялык схема бар деген нерсе да. Алар мыйзам сактап, алар иштетпеш керек болчу. Иштеп атат, ал жер ачылгандан кийин дагы эле кире берет ошо акча берип. Баягы көзөмөлдө тургандарга кайра жеңичинен пара берип киргендер. Коррупциялык жол ачылат. Анткени менен бул Орусия бул тажрыйбаны колдонот экен. Бир канча аймактарында ачкан экен саналуу казинолорду чет элдик инвесторлор үчүн. Ошол эле Казакстанда дагы, Капчыгайда жана Акмола облусунда дагы казинолор иштейт экен. АКШнын Нева штатындагы Лас-Вегас деле убагында талаа болуптур. Азыр деле каржы булагына айланды. Бизде иштин көзүн тапканга эмне тоскоол бул жагынан? Ушул казинодонбу? Жок, бул казино деген ошол эле Кореяда дагы бар экен да казино. Анан аларда ушундай мыйзам бар экен, бирок 16 кореец кармалыптыр, Кыргызстандын паспортун сатып алып туруп, ошо казиного кирип аткан нерсечи. Ошон үчүн биздикилер деле мүмкүн, ошону колдонушу мүмкүн. Анан негизи эле мен бая айтып кеттим, биз илгертен каада салтыбызда ата бабалар үйрөтүп келген да, балаңы таза акча менен, адал жол менен акча таап, балаңы бак деген. Мамлекетте да ошондой таза жол менен таап багыш керек элдичи. Анан бул эми оңой жол, бирок буга барбаш керек, анткени бул ошол адеп акылатты коомдо ошол адеп акылатын бузууга чоң түрткү берет да. Абдылхап мырза, ушул экономиканы көтөрүүгө салым кошуу үчүн, ошол бюджеттин тартыштыгын жоюу үчүн эле кошумча каржы булактарын табыш керек деп атпайсызбы? Сиз кандай сунуш айта аласыз депутат катары? Ушул казинолордон тышкары биз мондай кыла турган болсок, монча сом түшөт, мондай депчи? Эң биринчиден, мисалы үчүн бизде уже быйылкы жылы 1-июндан баштап мамлекеттик сатып алуулар электрондук түргө өттү да. Мисалы үчүн нарында Баткенде турган адам азыр телефону менен ошол тендерге катышып алат. Ошол жерден мурун мисалы үчүн мурун Бишкекке келет болчу, Бишкектен документ сатып алып, кайра алып барып, толтуруп келип, кайра толтуруп бирөө менен сүйлөшөт болчу. Бул бардык жакта автоматтык түрдө өтүш керек. Ошол керек болсо бала бакчага кезекке турат го, ошолорду автоматтык түрдө өткөрүш керек. Үйдө отуруп, бала бакчага кезекке коюш керек дагы, кезеге келгенде барып катыш керек. Ошондой эле мисалы үчүн больницага жатам десе дагы, анан бардык нерсени, көп нерсени автоматташтырыш керек. Анан бул баягы сатып алууларда электрондук болуп атат, бирок акыркы чечимди комиссия кабыл алып атат. Ошол комиссияны катыштырбай, толук түрдө ошол электрондук түрдө чечиш керек. Автомат түрдө чыгат, ошол алыш керек да. Ушул нерсени көбөйтүш керек. Бул деген кандай жыйынтык берет бул? Бул өтө чоң жыйынтык берет. Мисалы үчүн коррупция азаяттагы, мурун мисалы үчүн бир тендерге катышып туруп, бир 10 миллион сомго бир нерсе сатып алып атса, ошонун бир 5% 500 000 сом, ошону бирөө шапка кылып берет болчу. Азыр электрондук түрдө болуп калса, интернетте ошо компьютер өзү чечсе, компьютерге акча бербейт. Ал деген ошо бюджетке эконом болуп калат. Бул бир гана жол. Андан сырткары бизде инвестициялык ыңгайлуу абал түзүш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи сырттан келген инвесторго мамлекет кепилдик бериш керек. Силер келгиле, өзүңөрдүн мамлекетиңерде кандай шарт болсо, биз да кылып беребиз, бизде өндүрүш чыгарыла деп. Бирок бизде мыйзам жумшактап атпайбы? Жок, ушуларды түзүш керек. Экинчиси, бизде жеке менчикке мамлекет кепилдик бериш керек. Эгер силердин жеке менчигиңерге эч ким тийише албайт деп. Анан үчүнчүсү эң чоң нерсе, бул оор нерсе, бизде ишкердикке тийиштүү 3400 жакын мыйзам эреже бар экен. Булардын баарын жоюш керек. Телегөрүүчүдөн рахмат. Телегөрүүчүдөн суроо келген экен. Ушул казинонун артында дагы бир депутат турган жокпу деги деп. Ушул суроого эле өзүм кошумчалап кетким келип атат. 5-акырылышта дагы ушул казино жабуу маселеси көтөрүлгөндө бир эки депутат каршы чыккан эле да. Кийин эл оозунда ошол депутаттар өзлөрү казино ээлери экен деген сөз жүрдү. Анан чындап эле балким бул демилгенин артында бир жеке кызыкчылык, депутатпы, атка минерби, бир тар чөйрө кызыкчылыгы козголуп жаткан жокпу сиздин оюңуз боюнча? Биринчиден бул демилге жогорку кеңештен чыккан жок, өкмөттөн чыгып атат. Өкмөттө ошондой адам болушу мүмкүн деген ой калышы мүмкүн да. Анан экинчиден ошол сиз айткан мурун казиносу бар депутаттар 5-чакырылышта болчу, бирок 6-чакырылышка келишкен жок да аларчы. Бул жогорку кеңештен эч кандай бир депутаттын кызыкчылыгы бар же ошондой деген мен айта албайм. Бирок алар ишкер катары деле сырттан деле мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып сунуштай беришет да. Башка бирөөлөр аркылуу деле сунуштаса болот да туурабы? Бул мүмкүн да, э? Анан негизи ушул ишкерлер өндүрүштү, жана жогоруда айтпадымбы, өндүрүштү Кыргызстанда өндүрүштү күчтөп, завод фабрикаларды куруп, жумушчу орундар түзүп, жеке эле чет элдик инвесторлор эмес, биздин жергиликтүү ишкерлер ошондой иш алып барып, мындай казынага пайда алып келүүгө эмне тоскоол болуп атат бүгүнкү күндө? Эң биринчиден тоскоол болгон бизки азыркы убактагы мына кризис, мына бул Россия, Казакстандагы кризис бизге да таасир тийип атат да. Бизде ошол жакта көптөгөн мигранттар иштеп, ошол жактан келген акча азайып калды дагы, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү азайды дагы, анан көп
соода иштер жүрбөй калды. Анан экинчиден биздин ишкерлердин деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Биздин ишкерлерди ушу көбүрөөк чет өлкөгө чыгарып, ошолордун иштеп аткан ишин ыкмасын, жаңа технологиялар колдонуп үйрөтүшүбүз керек. Өкмөт өзү буга шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн биздин ишкерлерге мисалы үчүн ошол картошканы сыртка чыгарып сатыш үчүн казып аткандан баштап эмне иш аткарыш керек, ошолордун баарын түшүндүрүп бериш керек. Анткени бунун өзү негизи дүйнө жүзүндө бул ишкерлер ассоциациясы, ишкерлер бирикмелери кылат, бирок бизде баардык тармакта ошо күчтөнө элек да. Биздин Атай экономика министрлиги ошол дыйкандарга айыл чарба, мисалы үчүн ошол фасоль чыгаргандардын өзүнүн ассоциациясын түзүп, башкаларга түзүп, ошолорго биздин экономика министрлиги ошол дыйкандар менен чет өлкөдөгү экспортерлордун ортосуна көпүрө болуп бериш керек. Биздин ишкерлерибиздин деңгээлин көтөрө алсак, биз эң биринчи кезекте өзүбүздүн Орто Азияда конкуренцияны жеңип, алдыга чыксак, анан кийин сыртка чыгуу мүмкүнчүлүк болот да. Түшүнүктүү. Кайрадан эле кумарканалар темасына кайтсак, ошол кумарканалардын көбү азыр дагы деле иштеп атат, көмүскөдө деп атпайлыбы? Ошолорду криминал чөйрөсү калкалайт дегенге сиздин оюңуз кандай? Негизи эле ошол бизнеске криминал аралашкан үчүн көбүнчөсү көмүскөгө өтүп кетип атат, мындай баягы көмүскө экономика өнүгүп атат дегенге сиз кандай жооп берет элеңиз? Эми азыркы убакта ошол көмүскөдөгү ошол сауна, ошол кумарканаларды жөнөкөй адам оңой менен ача албайт да. Алардын бир кандайдыр бир тиреги, бир ишенген бирөөсү болсо ачышы мүмкүн да. Криминал болушу мүмкүнбү ал? Мүмкүн, бардык нерсе болушу мүмкүн. Сиз мисалы ишкерлик ишмердүүлүгүңүздө ошондой криминал чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен мындай бир эметкен учурларыңыз болду беле? Жок, болгон эмес. Түшүнүктүү. Жанагы айтпадымбы сизге, ишкерлер, өндүрүшчүлөр дагы айтып чыгышты, жыйын өткөрүп, ошол казинолор ачылышы керек, бул бизге пайдалуу, баягы чет элдик тажрыйбаны колдонушубуз керек дегендей кылып, алар дагы бир жүйө келтирип атат. Биз туризмди өнүктүрмөкпүз депчи. Мисалы, Ысык көлгө ачсак, ошол жакка чет элдик туристтер келмек, анан кийин ошол биз көлүбүз туристтерге мындай бир ийкемдүү болмок деп. Бул туура эмес. Туризмдер келип Атай Кыргызстанга казино ойногонго келишпейт, анткени казино ойногусу келсе алар Лас-Вегаска барышат. Туризм мен быйыл мына бүгүн эле мен маалымат уктум. Нарында бир ошол туризм менен иштеген бир бала бар экен. Жыл сайын 50 Франциядан турист келди, быйыл 300 турист келди дейт. Анткени бул бизге безвизовый режимден жыйынтык болуп атат. Азыр кээ бир адамдар көтөрүп чыгып атпайбы? Биз башка мамлекеттер менен безвизовый режимде жок кылыш керек деп. Наоборот, визаны биз электрондук түрдө өткөрүшүбүз керек. Анан туризм негизи бизге өтө биз туризмди көп колдоно алабыз. Анткени бизде өтө баягындай жаратылыштын кол жери, анан жараткан кандай жаратса ошондой жерлерибиз бар да. Экотуризмге дүйнөдө көп кызыгып атат. Анткени жаратылыш, бардык нерсе бузулбай калган жерлер аз болуп атат барган сайын. Бизди Кыргызстанда толтур ошол нерселер. Ошолорго биз кайра кызыктырып, көбүрөөк чакырып, туризмди ошол жак менен өнүктүрүшүбүз керек да. Түшүнүктүү. Ошого карабай эле Борбор Азиялык эркин базар институту иликтөө жүргүзүп, кумарканаларды жабуу боюнча мыйзам шашылыш мүчүлүштөр менен кабыл алганын иликтеп чыгышыптыр да. Анда 6 укуктук ченемдик акт жана бил эл аралык эреже бузулганын айтып чыгышканда, бул да болсо Кыргызстандын мындай бир инвестициялык кадырына шек келтирбейби? Жок, шек келтирбейт. Анткени ошол кумаркана болгон жерде баягы сиз айткандай криминал бардык нерсе болушу мүмкүн. Ошолордун уюлу ошол жерде болот. Тополоңдун баары ошол жерде чыгат, разборкалар ошол жерде болот. Наоборот, бул ошол кумаркана жок жерде эл тынчыраак жашап, ошол жерде кайра тынч жакшы акыбал болот да. Бул эч кандай таасир этпейт деп ойлойм. Бир убакта ошол эле депутаттардын арасынан ошол кумарканаларды мындай эл жыш жайгашкан жерге эмес, эл сейрек жайгашкан аймактарга, айталы Баткенге куруу керек, ошол жакта аймактын мындай инфраструктурасын өстүрүү, өнүктүрүү боюнча деген сунуштарды айтышканда, бул жагына кандай карайсыз? Жок, бул жерде эч кандай жер болсо да буну кылбаш керек. Анткени жаратканда айтат экен да, кайсыл жерде ынтымак болсо, адеп акылап жакшы болсо, ошол жерге рызкын көп берем дейт экен. Ошон үчүн буга каршы туруш керек. Муну эч качан Кыргызстан качпаш керек. Кайсыл жер болбосо да уруксат бербеш керек. Бирок баягы жарандарчы, мисалы ала турган болсок, жарандар деле баягы акыл эси ордунда жарандар мындай кумарканага барып ойнобойт да. Мисалы, үй бүлөм керек, мага мал мүлкүм керек деген жарандарчы. Анан ошол биздин жарандарыбыз жапа чегет деп эле мындай пайдадан дагы өксүк калган туурабы? Туура, анткени баары бир биздин адамдар кирет ал жерге. Кирет. Анан кийин бул мамлекетти башында айтып кеттим, мүмкүн болсо элди ошол бул бюджетке түшкөндөн кийин ошол биздин балдарыбызга кетет, биздин тарбия иштерине кетет, окууна кетет. Ошол адамдарды таза жол менен акча таап, таза жол менен багыш керек.
Бул эч бир ушул түшкөн акча кайра башка жактан бир жаман нерсе менен чыгышы мүмкүн да. Көмүскө кумарканалардын иштешин токтотуу үчүн сиз кандай сунуштарды киргизет элеңиз? Эми ал сунушта киргизсек киргизбесек дагы мыйзам болгондон кийин сакташ керек бардыгы. Бизде мыйзам боюнча тыюу салынганбы? Ал сунушсуз эле анын бардыгы аткарыш керек ошону. Бирок мыйзам болгону менен буга чейин аткарылбай келбеди. Дагы деле кумарканалар көмүскөдө иштеп келишпеди. Бирок ачылып кармап атат. Жакында Ош шаарында эле табылып, ошолор жоопко тартып атат. Жоопко тартыш керек бардыгы. Мыйзам чегинде жазага тартыш керек. Дагы бир суроо келген экен. Чиновниктер өздөрү крыша болуп калкалап киреше алгандыктан көмүскөдө иштеп атат кумарканалар деген. Болушу мүмкүн. Анткени ачыкка чыгып атат, бирок буну коомчулукта каттуураак ошол көзөмөлгө алып туруп үнүн чыгарып туруш керек да. Болсо айтыш керек, чыгарыш керек. Социалдык сеттер бар, бардыгы ким кайсыл жерде билсе, бизге жогорку кеңешке маалымат берип, социалдык сеттерге чыгарсын, биз ошого чара көрөбүз. Негизи эле жарандардын баягы аң сезимине таасир берип, ошол кумарканаларга барбаш керек. Ошолорду мындай бир жолго салуу боюнча кандай ой пикирлериңиз бар? Негизи эле биз мисалы жарандардын эмеси бузулуп атат, нравасы бузулуп атат, азгырылып атат деп элечи эмете албайбызбы? Эң биринчи баягы билим берип атканда биз бала бакчадан баштап, мектептен баштап тарбия ишин кошо алып кетишибиз керек. Анткени билим менен тарбия бул бир канаттын эки куштун эки канатындай болуп калат да. Эгер билими күчтүү болсо, тарбиясы жок болсо, ошол бала ошол билимин жаман жакка жумшашы мүмкүн. Ошон үчүн тарбияны бирдей алып келип туруп, кичинекейинен биздин илгерки биз кыргыз эли миңдеген жылдар бою кичинекей калк болсок да кантип сакталып келдик. Бизде ата бабалар ошо илгерки каада салттар менен сактап келген. Биздин каада салтыбызда эч кандай ичимдик, эч кандай кумар оюндар болгон эмес. Ошону биз жаштарыбызга берип өткөрсөк, анткени биздин мойнубузда биз миңдеген жылдар бою ата бабалар биздин мамлекетти сактап келди, элибизди. Биз кийинки муунга кантип өткөзүп беребиз? Ошону ойлошубуз керек. Биз келечекте ыймандуу, адеп ахлактуу, жакшы тарбиялуу балдарды тарбиялап, мамлекетти ошо өткөрүп беришибиз керек. Тарбия иштерин жакшы алып кетиш керек. Биз дайыма эле ушинтип айтабыз, тарбия иштери жакшы болуш керек, мынтиш керек, тигинтиш керек деп, бирок конкреттүү чаралар жок болуп атпайбы? Ошон үчүн ушул күнгө чейин ушул проблема жоюлбай келип атат да. Жок, чаралар болуп атат. Эмне үчүн? Мисалы үчүн быйылкы жылы Кыргызстан боюнча 160тан ашык бала бакча курулду. Анткени биздин балдар көп, элибиз мигранттар кетип калып, балдар үйдө калып, чоң ата чоң эненин колунда калып жаш көрбөй аткан. 160 биринчи жолу бала бакча курулду. Ошол бала бакчаларга биз атайын бюджетке акча киргизип, кыргызча китептер киргизип атабыз. Кыргызча баягы акылдуу жомокторду кичинекейинен балдарга жакшы жомок окуп берип, ошол үлгү ала турган каармандардан ошол үлгү алып жакшы тарбиялай турган. Ошон үчүн эч нерсе болбой атат деген кошулбайм. Болуп атат буюрса, бирок муну күчөтүш керек дагы. Рахмат Абдухап мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Келип биздин суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салсак, бүгүн биз кумарканаларды ачуу керек деген демилге үстүндө талкуу жүргүздүк. Биздин суроолорго Жогорку Кеңештин депутаты КСДП фракциясынан Абдухап Нурбаев жооп берди. Ал эми биз сиздер менен келерки жаңы жылда кайрадан түз эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.